Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ашкабыздары. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма чыгармасы. Түн бир вак болуп калды. Ага карабай Исабеков дагы деле чекесин укалап, кат жазуу менен убара. Эмнеден баштаса, дагы эмне деп жазбак бугатында. Дүйнөнүн азабы экен го кат жазуу деген. Ойлосо жаза турганы деги эле көп, ичке толуп бүтүптүр. Бирок анын сырларын аялы түшүнөр бекен. Үй бүлөнүн көп жылдык чырлуу турмушу артта калды. Эми айтса түшүнөр бекен. Гермир айтышып, бирин-бири нечен жолу капа кылышты. Дайынсыз, кээде адилетсиз жем огушту биринен бири. Нечен жолу араздашып, кайра ажырашты. Акыры ажырашып тынышты. Мына ушулардын баарына аялы салкын карап, жок, так айтканда адамча эле карап, акыл жүгүртүп түшүнөр бекен да, кечирер бекен. Кайрадан баягы жаңы баш кошкондогусундай куулук шумдугу жок, ачык мүнөз ак пейил боло алар бекен. Анта албасачы, түшүнбөй калып, атүгүл өзүн сындырып жаткандай көрүп, кайрадан ургаачылык намысы жеңип чыксачы, ургаачынын тагдыры шор экен деп илгеркисин кайра кайталасачы, анда кандай болот? Аялы безилдей берсе, Исабеков аны ургаачынын куру намысы деп койчу. Ошонусу азыр эсине түштү. Аялы качан болбосун курбуларына суктана берчү. Байкадыңбы? Баланча аялын ушунчалык сүйөт экен, көп коноктун көзүнчө үстүнө көпөлөктөй үйрүлүп, атүгүл эл алдында тизелей калып, туфлисинин боосун байлап бергенден уялган жок. Андай жапакештенгенди билбейм деп Исабеков корсетип койчу. Ошонун жапакештиги бар бекен? Сен бар эмеспи? Тоңсуң, бооруң таш. Өз сүйүүңөн өзүң кысынасыңбы? Мен минтип жашай албайм. Өзүм сүйгөн кишим мени да сүйгөнүн каалайм. Болбосо сага жагынгансып, асылгансып, деги ушуну бир ойлоп койсоң боло? Ойлогум да келбейт. Аны ойлоого чолом да жок. Түшүнбөйм. Ой санаң бүт диссертацияда боло туруп, ким-кимдин туфлисинин боосун байлап бергенин байкоого кайдан табасың убакытты? Сага короткон кайран сөз. Баары бир эчтеке түшүнбөйсүң. Исабеков баарын эле билет. Аялы эмне дегиси бар экенин ошондо эле түшүнчү. Атүгүл мойнуна албаса да, кээ бирде аялыныкы туура экенин сезип турчу. Экөө көчөдө жанаша басып баратканда, өткөн кеткендер аялына көз кырын салып өтүшсө, Исабеков деле ичинен курстон болуп калар эле. Аялы келишимдүү, жылдыздуу, акыл эстүү экенин өзү билчү. Суйкайып басканы да жарашыктуу, деги аялынын басканы кимди болбосун бир каратпай койчу эмес. Айрыкча шиштакалуу туфлисин кийип алганда, секелек кыздан бетер элик басышка салар эле. Бийлегеничи кооз кыймылы көргөндө суктантып, ан сайын эригип жыргап, көзү ойноктоп кетер эле. Мындай учурларда аялына жүрөгү элжиреп турчу. Деген менен аялын ачык аймалап, ак сүйүүсүнө негедир бирдеме кедерги болуп тургансыйт. Сүйөр үчүн анысын жашырбай эле сүйсөм эмне болот? Кысынган кишенинен бошонуу үчүн аракет керектигин ал туюк сезет. Антуу үчүн жигитчилик жаш кезине кайрылбаска болбочудай. Калтырбай турган бир кымбатын ошол дооруна таштап келгендей жүрөт. Эми Исабеков өз күнөөсүн, эгер анын кылганын күнөө дешке болсо, моюнга алгандан башкарга калбады. Бирок анын мазесин алган башка нерсе. Ичара мүнөздөрү келишпей калды дегендей болуп, экөө минтип эки жакка кеткен соң, мындан ары кандай турмуш куруу керектигин биротоло чечип келер чакта турганда, зайыбы өткөн жашоого сырттан салкын карап, адил баага келе алар бекен. Анта албасачы, анда баары бүткөнүбү? Жок, Исабеков ага жол бербейт. Кат жазмакчы болуп, Исабеков нечен ирет колуна калем алды. Бирок кайра таштап, терезеге барат да, таралбаган чачы үрпөйүп, шыргыйдай узун арык неме үңкүйүп бир топко туруп калат. Күзгү түндө кечигип жалгыз жарым жүргөн бир-эки адамдарды акыркы автобустар аялдамадан түшүрүп алып, койругундагы кызарган көздөрүн жылт эткизе кетип барат. Кайсы бир жигит коңшунун кызын подъездге чейин нечен ирет узатып келип, кайра экөө кол кармашкан бойдон чыгып кетип,
кайра келе беришти. Бала бакчанын балдарынан бетер кол кармашып алгандары сүйкүм болдубу? Айтор Исабеков ал экөөнүн караанын карап туруп ичи эзилди. Жүрөгүн мыкчыган сезим кайсы бир тааныш, бирок азыр эстен чыгып калган ысык сезимди козгогондой болду. Шаардын жылтылдаган отторунан өйдө тоо тарапты караса, кайсы бир бороондон жандуу жылдыз болуп жалгыз от көрүнөт. Кыязы чабандын оту болуу керек. Исабеков азыр ушу тапта ушу жерде отурсам деп эңсеп кетти. Капарында баш оорутар эч ой жок. Арттан аңдыган караңгы түндүн сыдырым салкынына чыйрыгып, арчанын бутагынан отко таштап коюп, чатырап күйгөнүн тиктеп отурса. Анан Исабеков терезеден оолактап, Анара кызы уктап жаткан бөлмөгө кирди. Кызы кичинекей кезиндей болуп, түнкүсүн дайым ачынып калат. Бирөө барып жаап коймоюнча бүрүшүп-үшүп жата берет. Бу жолу тынч жатыптыр. Кыязы кечке жүгүрүп жүрүп чарчаган го. Ооба, кызы уктап жатты. Бүгүн атасынын жарат картын байкоостон сыйрып алганын билбей уктап жатат. Алда Анарай. Атасы бүгүн түнү эмне үчүн уктай албай, үйдө аркы-терки басып жүргөнүн кайдан билсин? Эми Исабеков кызын карап туруп ичинен айтканы бул болду. Уктай кой кызым, уктай кой. Аман болсоң али не деген күндөр башыңан өтпөйт. Уйкусуз түндөр да өтөр. Кыязы бу жагдай ар бир пенденин башына келчү нерсе го. Ага чейин уктай бер, жакшы түш көрүп жат кызым. Күндүзү Исабеков кызын шаардын сыртына алып барып келген. Табият көрсөтүп, ошол жерде кызына аялы экөөнүн араздашып жүргөн себебин айтып бермек болгон. Аялы жазган каттарында ошону талап кылып жатпайбы? Апасы Москвага жалаң диссертациянын гана айынан эмес, атасынан бөлөк жашагысы келген үчүн кеткенин, эми кимдин колуна барарын Анара өзү чечсин деп жатканын айтмак. Балага катуу тээр бул сөздү Исабеков үйүндө айта албаган. Шаардын сыртында тоо этеги ээн жерде айтса, жеңил болор деп ойлогон. Аялы Москвадан кийин Ташкенттеги бир илимий изилдөө институтуна орношуп, биротоло ошол жерде калып калам деп жатат. Кызы атасынын эле колунда калар деп ойлогон. Анараны короодо ойноп жүргөн жеринен чакырып алган болчу. Свитериңги кызым, шаардын сыртына чыгып келели. Шаардын сыртынабы? Деп Анара сүйүнүп кетти да, кайра таңыркай сурады. Эмне үчүн? Жөн эле эс алып келебиз. Шаардын көчөсүндөгү тыгылышка машинелерден араң жылжыганына Исабековдун кыжыры келди. Базар күнү дамаама тушу, шаардан суурулуп чыккан соң машинелердин агымы сейилдеди. Жеңил серпилип, Волга зыпылдай жөнөдү. Эки тарабын кыркаарык тал теректер калкалаган асфальт жол күңүрт жылтылдап, апай беттен өрталаша, андан ары бел артылып жатат. Бет алдыда ак кар чалынган тоо баштарын мелтирей тиктеп Исабеков баратты. Папа, акырын айдачы, деди Анара. Исабеков жүрүшүн жайлатты. Коркуп атасыңбы? Жок, жөн эле, деди да кызы кайрадан терезеге ыктай отурду. Ылдам жүргөндү жакшы көрчү эмес белең, кызым? Анара укпаган шекилдүү бурулуп карабады, жооп бербеди. Исабеков кызынын уркуюңку балакай ийинине, жумшак чачы тармалданган нечке мойнуна көз жүгүрттү. Машиненин эшигине ыктаган калыбында отурушу кандайдыр бир ойго кыжаалат экендигин айгинелейт. Баланын жүрөгү бирдемени сезип жүрөбү? Бала сезимтал келерин биз көп учурда эске албайт эмеспизби? Андай болсо эмне үчүн эч качан сурап койбойт? Исабеков өз оюнан өзү чиркенди. Кайдан сезсин? Али билбейт. Өзү да, аялы да эч белгисин билгизген эмес. Деген менен ким билет? Баарынан жаманы баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек, жанын жашык кылбоо керек. Адам да ушундай жаралган тура. Адам жанын муздатып, тоңдуруп алуу оңой. Аны кайра эритүү кыйын. Кыйын түгүл, мүмкүн эмес. Ошондон улам жарымжан балдар өсүп чыгат. Жок, Анара кадыреселе балдардан. Сезсе, балким бирдемени туюк сезер. Өзү деле кичинекейинде үйдөгү жаңжалды айттырбай байкап жүрчү эмес беле? Ошондо анын тарткан азабын эч ким билчү эмес. Кантмек, эртеби кечпи кызы да үйдөгү окуяны угар. Ал айтпаса да,
апасы айтат, аялы бетке чабар жан. Агүрү өз айтканы жакшы. Башкарга жок, созо берген менен болбойт. А балким Анара жөн эле табиятты карап тунчурап келаткандыр. Бар балейни өз ойлоп келаткандыр. Тиги тал теректен төгүлүп турган жалбырактар баланын көңүлүн ээлебей коймокпу? Бирок андай болгондо деле акыры айтпаса болбойт. Анан калса, бүгүн күндүн мемиреп сонун болуп турганын кара, жан дүйнөң да ушинтип мемиреп турса гана. Жалбырактар чачылган жол коңур күздүн жоодуру. Ушундай чакта зымырлып катуу жүрүүнүн кажаты жоктугун Исабеков да ойлоду. Тал башынан үзүлгөн жалбырак дирилдеп, чар көпөлөк болуп келип, жолго түшүп жатат. Кээ бири машинанын капотуна келип түшүп, саамга жабыша калат да, анан шамалга козголуп, бирок ажырап калгысы келбегендей бир азга машинаны коштой учуп келип кала берет. Эки тарапта күн нуруна жуунган эгин аңыздары жатат. Мөмөсүнөн айрылган жүзүмдүктөр салбырайт. Көрпө болгон күзгү беде көгөрөт. Күздүк айдаган тракторларды сапырла ээрчип чыйырчыктар жүрөт. Алтын күздүн акыркы күндөрү жамгыр жааса баарынын өңү өчүп карарып, бу сулуулугунан ажырайт. Кой, кейишти ойго түштү Исабеков. Ал зажигалкасын чарк эткизип, чылымын тутантты да кызын дагы карады. Анара терезени карап отурган экен. Эмне унчукпайсың, Анара? Кызы таңыркай бир карап алды да унчукпады. Кече күнү сабактарыңды даярдап койдуң беле? Кызы баш ийкеди. Кандай? Айлана тегерек сонун бекен? Сонун. Исабеков ыңгайсызданды. Кызы менен тил табыша албай, кара күчкө суроо катып отурганына жол болсун. Бирок кызына эмне болгон? Демейде сүйлөшүп, сөздөрү түгөнбөй, ынак эмес беле экөө? Балким өзү тунжурап, тил ооздон ажырап калган болбосун. Эптеп кызын алаксытыш үчүн приемниктер датты. Машинанын ичине көптөн элге таанымал болуп калган баланын ынак үнү толуп чыкты. Робертино деп жарк этти Анара. Ой, папа, Робертиного биздин класстын балдар баары жакшы көрөт. Балдар да, кыздар да. Сен да жакшы көрөсүң, Мамам да жакшы көрөт. Ооба, Анара, жакшы көрөм. Мамаң да. Карачы кызым, кулпура түшпөдүмбү? Деп Исабеков кыздын жалжылдап жанып чыккан кой көздөрүнө четин албай, башынан сылагылады. Мен дагы сен таарынып келаткан экен десем, эмнеге, папа? Мына эми жакшы болбоду, ырып алчы. Анан сага Шуберттин жайын, Робертинонун мекенин айтып берем. Ошентип сүйлөшүп бараткан чакта Аве Мариянын кең толкуган обону бу жаркын күздү да, кенен талааны да, адамдардын жүрөктөрүндө кошу толкутуп, бирге жуурулуштуруп жайыла жаңырды. Исабековдун дүйнөсү төгүлгөндөй болду. Коңур жылуу күндү, бет алдында заңкайган тоолорду, Робертинонун үнүн, кызынын өрөккөгөн көңүлүн бүт өз жүрөгүнө батырып алгандай болду. Кыязы ар бир адамдын жүрөгү сулуулукту эңсейт тура. Бу касиет адамдын табиятында болот окшобойбу? Биз ошону ойлобой, сулуулукту да, аны эңсөө сезимди да сактай жаралган кыялдуу, жомоктуу бала жүрөгүн атасы өзү сыздатканы турабы? Робертино ырдап жатты. Анара акырын ага кошулуп баратты. Ал ортодо машина алмабакты коргогон коону айлана берип, шосседен чыкты дагы суу жээгине бурулду. Исабеков үй бүлөсүн алып бул жерге жайкысын көп келе турган. Башка эл көп байкабаган жер. Жайылып аккан муздак тоо суусунун түбүнөн жылтыр таштары куулуп турат. Күнгө актанаар кумду жээги деле жок. Бирок борчук боору жогорулап, асказоо болуп, андан өөдө кар жаткан тоо дал ушул жерден башталат. Могу жээкте жаткан үйдөй корумдар дагы ошо тоодон кулап түшкөндүр. Анара ушу корумдарга чыгып алып, күнгө актанганды абдан жакшы көрөт. Бүгүн Исабеков ошол үчүн ушул жерге кызын алып келген чыгар. Теребел коңур түштүн жылуусуна мемиреп турду. Анара таштан ташка секирип,
Робертинонун туурап ырдаган үнү улам бир корумдун далдасынан угулат. Аве Мариянын обону Исабековду да ээлеп алгандыктан тегереги бүт жаңырып калгандай көрүнөт. Мөмөсү терилип, ээн калган алмабак суу жээгинен ары дүпүйүп, кишилер түшүм жыйнаганы да келеби деп күткөндөй жемжирт. Коо жээктей үйүлгөн чөмөлө чөптөр өткөн жайдын эстелигиндей болуп, ар жерде молоёт. Жайдын жытын коюнунда узак сактаар ушулар. Жайында бу жердин көркү да башкараак болгондур. Азыр өзүнүн жайы дегеле болбогондой тымпыят. Тигине өркөштөнгөн чуудалуу булуттар да тоо артынан каалгып келатат. Исабеков айылын сагынганын сезди. Жүрөгү зырп этип алды. Анара жалгыз аяк жол менен бакка чуркап баратканын көрүп, Исабеков бу жака эмне максат менен келгенин эстеди да кызын чакырды. Сен кайда? Бакка алмага чыгайынчы. Сени менен сүйлөшөр сөзүм бар эле. Эмне сөз? Робертинон айтасыңбы? Ооба. Анан айтчы, мен бат эле деп. Анара так-так секирип чуркап кетти. Кызына эмне деп кантип айтаарын ойлоп, Исабеков кайрадан башы шылкыйды. Айтайын дегенин ойлосо, өзүнө суук көрүнөт. Баланы андайдан оолак кармай тургандай жексур көрүнөт. Могу коңур көзгө Аве Мариянын кең жайкын обону менен Робертинонун үнүнө ылайык келбегендей терс көрүнөт. Өз оюнан дене бою дүркүрөдү. Анара тез эле келе калып, айтарыңды айт деп кыйнабаса экен, багаралап узак ойной берсе экен деп каалады кайра. Бир маалда баг ичинен кызынын бирдемелерден улам сүйүнө чоочуган үнү угулганда, ал селт этип алып, ал тарапка далысын сала башы салаңдап отура берди. Папа, эмне таптым, карачы. Ал кылчайбады. Интигип кызы чуркап келатканын угуп отурду. Анара жүгүрүп келген тейинче атасынын мойнунан кучактады да бет алдына чоң кызыл алманы кармай берди. Алма таап алдыңбы? Ооба, тиякта жалбырактардын арасында бекинип алыптыр. Такыр көрүнбөс болуп бекинип алыптыр. Митаме, мен болбой эле таап алдым. Тим эле фонардай күйүп туруптур. Бул эң акыркы, эң таттуу алма да. Бүт баг ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы, кооз, жытычы жыты, тим эле күндөй. Ооба, кооз экен. Бул кышка апорт тура. Анан ойлонбой эле айта салды. Бул бактыга келген алма тура. Жайы менен бул алма сени күткөн да, ошол үчүн башкалардан бекинип калган. Мына эме сен таап алдың. Бул алманы ким жесе ошол бактылуу болот. Исабеков алманы жүз аарчысы менен сүртүп тазалады да кызына сунду. Ме жей кой. Робертинону качан айтып бересиң? Анан сен дагы барып бакка ойноп кел. Билесиңби, папа, мен бакка укмуштай чыгам. Алма бактар чоң, бийик, бутактары жоон-жоон. Чыкканга эң сонун, атиги өрүкчү, жаман ачуулуу. Тикендери, майда бутактары эң көп. Сен жакшы бактарга чыккын деп Исабеков аргасыздан күлдү. Папа, сен ушундай алма таптың беле? Деп сурады кокустан Анара. Исабеков шашып калды. Жооп бергенче саал мукактана түшүп, анан айтты. Тапкам. Бара кой, ойноп кел. Мен ушул жерде отуруп турам. Анара кызыл алмасын кармаган бойдон бакка чуркап кетти. Исабеков болсо башка бир кызыл алманы эңсеп, бул эки окуяга таң калып отурду. Ал да бир кезде дал ушундай болгон кооз кызыл алма таап алган. Ушул эле бактан болуу керек. Ооба, ушул бактан. Бирок тигиндейирээк, тетиги дөбөдөн түшө бериш жерден тапкан болчу. Согуштан кийин айыл чарба институтуна келип кирди. Мына азыр ошол институтта лекция окуйт. Бүгүнкүдөй күздүн бир күнү алардын курсун бүт таштак жол менен, ал кезде азыркыдай асфальт боло элек, шаар жакасындагы колхоздун талаасынан кызылча терген алып келишкен. Студенттер керели кечке иштеп, кара нандын күндүк шыбагасы түгөнүп, курсактары ач, чарчап чаалыгып, шаарга кайтып келатышкан. Жолду катар балдардын баары колхоздун алма багына ат койду. Мөмөтүшүм алда качан жыйналып калган. Балдар калың чөптүн арасынан, бутагында куураган жалбырактардын далдаасынан 5-6 алма таап, баары тең ынтымак менен бөлүп жеп,
өзөк жалгашты. Дагы жегилери келди. Чилдей тарап, ар кимиси өз алдынча издеп, баг аралап кетишти. Бирок жаратылуу эчтеме табылбай шылкыйып жолго бет алышты. Исабековдун күнү бүгүнкүдөй эсинде. Жолдоштордун арасынан чуркап баг аралап келаткан. Ошондо жалбырактардын арасынан бирдеме көзүнө жылт эткендей болду. Токтой калып карады эле, эчтеме көрө албады. Жөн эле көзүнө көрүнгөн кыяз болуп нары чуркады да бара түшүп кайра тартты. Келип картаң бактардын ортосунда тигилген жаш алма багын айландыра карады. Бул жаш неме башка бактарга караганда жалбырактары тегиз саргарып бөлүнүп көрүнөт. Күндүн нуруна кургаган сары жалбырактар тунук, таза жаркылдайт. Көкөрт чагып койсоң, алма бак дүрдекчүдөй. Ошол калың барак сары жалбырактардын арасынан Исабеков бир кызыл алма көрдү. Көрдү да суктана тамшанды. Ое деп жиберди. Эки муштумчалык келген кочкул кызыл чоң алма балким ушул жаш бактын жападан жалгыз мөмөсүдүр. Ички бутакты өйдө тартып, сары жалбырактардын далдаасында илинип туруптур. Исабеков бир саамга карап турду да, анан секирип алманы ийип, бутунун учуна туруп жатып, араң жетип, кызарып аткан күндөй болгон тоголок кызыл салмактуу алманы үзүп алды. Буруксуган жыты мурунду өрдөгөндө башы айланып кеткенсиди. Жука кызыл терисинин астынан ширелүү, күн нуру сиңген даамдуу эти көрүнүп турду. Качырата чайнап тиш салгысы келди. Шилекейи чууруду. Бирок колу менен эки бөлүп жемек болду да кайра токтой калды. Мына ажайып, алиги кызга бербейби? Ушул учурда кыз кайдан эсине түшө калды? Ырас болбодубу, ал кыздын аты жөнүн али билбейт. Бирок күндүр түндүр элеси көз алдынан кетпейт. Анан кантип аны ушул азыр унутуп койсун? Кантип эстебей коймок? Башка эчтеме ойлонбой, Исабеков алманы шымынын чөнтөгүнө салды да, бирок батыра албады. Ошондо курткасынын ичин сөгүп жиберди да, ачылган кабатка салып алып, балдарды кубалап чуркады. Балдар жолуулаш машина күтүп жол боюнда туруптур. Исабеков табылгасын жашырбай ачык айткысы келди. Балдар, мен бир алма таптым, бирок эч кимге бербейм. Бере турган кишим бар. Кана алмаң? Мына, кармап көргүлө. Ой, иттей чоң экен. Берер кишим бар дегениң кандай? Анын ким? Деп зөөкүрлөнө жөөлөп келди, шер деген тартагай жигит. Аны билгенде сага эмне? Деди Исабеков. Тим эле алтын алма тапкансып, деп шер Исабековду далга таптап, кара күчкө күлдү. Кой туланбагын, тең жегенди теңирим сүйүптүр дейт. Кел алмаңды, деп шер Исабековдун жүзүнө каткара күлдү да калпчын аралаштыра куртканын өңүрүнө жабышты. Исабеков аны колго бир койду эле, шер четке ыргып чыкты. Балдар жабыла күлүп калды. Ал ортодо жолуулаш жүк машина келе калды эле, балдар жабыла чуркады. Бул укмуш алманы Исабеков ошол бейтааныш кызга бермей болду. Ал кызды ар дайым шаардык китепканадан жолуктурат. Чынында шаар четиндеги институтунан Борбордогу китепканага күн сайын ошол кыз деп барып жүрөт. Окуу залында отуруп, кыздын келер маалын айнабай билет. Билсе да, келгиче чыдай албай күтөт. Өз эмне окуп отурганы акылына кирбейт. Дайым эшикти карап отурат. Кыз босогодон пайда болоор замат китептен башын көтөрүп көзү тегилет. Аз болсо да экөөнүн көздөрү чагылыша калат. Бирок узак тиктей албай, кайра өзү жалтанып кетет. Анын кысынганын туйган мисал кыз да ууртунан билинер билинбес жылмайып бош столго барат дагы портфелин коюп китеп алганы кетет. Ал качан китептерин кучактап жанынан өтөт деп эшиктен көз айырбай отура берет. Кыз өтөт. Өткөндө да боюна теңегиз, жанына жуут кус басык менен өтөт. Качан болсун таза, тыкан кийинген сулуу кыздын ушул элеси Исабековдун жүрөгүнө тамга болуп басылып калат. Кыз өтө акылдуу, өтө билимдүү болуш керек. Ошондойго деп ойлоп алган Исабеков кызынын ошондоюна суктанат, кубанат. Башкалардын алдында ошол үчүн сыймыктангандай жүрөт. Кыз окуу залында отурган чагында Исабеков жыргалга да батчу, кыйноо тартчу. Кыздын кара тору, тумсак таза жүзүн капталынан тиктеп отура берер эле. Чачы сыйда таралган, узун кирпиктери салаңдап,
Дептерге бирдеме жазган колу эптүү, бозбалдардан бирөө жарым жанына токтой калса, же столуна кагаз ыргытышса, аны жазып кыз окуп калгыдай болсо, Исабеков стол астында муштумун түйүп, тиги уланды жеп жиберүүгө даяр. Бирок кыз тигинде шыбышкырып, акырын күлгөн уландарды карап да койбостон, ыргытышкан куш тилиндей катын айрып салганын көргөндө, Исабеков жаны жыргап, көңүлү көтөрүлүп, кызга миң мертебе ыраазы болот. Бул зал ичинен кыз эч кимди жактырбасын ачык билет. Анча-мынча жаккан бирөө болсо, адагы Исабеков болуш керек. Ошондой болсо деп каалачу, ошону эңсечү. Кыздын алдыртан өзүнчө жылмайганы, кээде байкоостон баш ийкегени дагы башка жагымдуу кыймылдарынын баары жалгыз ага арналып жаткандай эсептечү. Бирок ачык таанышып алууга даап бара албады. Өзү айылдан келген кайдагы бир бала болсо, тиги кыз шаарда өсүп өнгөн маданияттуу, билимдүү, жүрүш-туруштуу перизат болсо, ушуларды ойлогондо байкуш жигиттин дарамети тайып кетчү. Анан калса кийген кийими бу болсо, аскерден келген агасынын гимнастеркасы менен өтүгүн кийип келген. Китеп салган баштыгы агасынын аскерден ала келген сумкасы. Кышкысы кие турган сырт кийими да агасынан тартып кийип келген сур шинель. Аны кийип бу келишимдүү шаар кызына кантип жолугуп, кантип сүйлөшмөк? Кыз дайыма китепканага кечирээк келет да, эл аягы суюлуп, зал жабылаар маалга чейин отура берет. Аны күтүп Исабеков да отурат. Кыз кайтууга камынып китептерин жыйнаштыра баштаган кезде ал озунуп жыйнап, озунуп өткөрөт да, озунуп сыртка чыгып, көчөнүн аркы бетиндеги караңгы тротуарга барып, кыздын чыгышын күтүп турат. Бир маалда кыз чыгат. Исабеков кайрылып жанаша баспайт. Көчөнүн аркы бетинен көпчүлүк элдин ичинен башын соройтуп, сырттан акмалап, узата жүрүп отурат. Кыздын үйү анчалык алыс эмес болчу. Китепканадан 2 квартал гана жер. Кыз үйүнө кирип кеткенче узата келген Исабеков өкүнүч менен ыраазычылык сезимине курсагы тоюп, жатаканасына жөнөп кетет. Баратып паркка бурулат. Паркта бий аянты бар. Ал маалда бийлеп жаткан жаштар бар. Ошондо бийлеп жаткан жигиттер кыздарынын белинен имере кучактап, капыстан вальстын ыргагына көпөлөктөй чарк эмерилип жүргөнүн карап турган Исабековду эмне кылып турасың деген бирөө болсо, ай, ким билет, ал муштумдан башка эмне деп жооп бере алмак? Бийлеген жигиттер бийлешкен кыздарына кысынбай, этпей, бирдемелерди маңдай тийгизе сүйлөшүп жүргөндөрүн, алан сайын кыздары кылыктана күлгөндөрүн карап туруп, байкуш жигит өрттөнүп кете жаздаар эле. Ошондо Исабеков бийлеп жүргөн жуптардын ичинен көзүнө көрүнгөн жупту тандап алып, алардын күлмүңдөй сүйлөшкөн сөздөрүн өзүнчө термелип, тиги жигиттин ордуна өзүн коёр эле да, кыздын ордуна өзү арзыган кызын коёр эле. Анан кыздын белинен кыса кучактап бийлеп жүрүп, оюнда сүйгөнү менен минтип сүйлөшөр эле. Эгер билсеңиз, мен бул китепканага жалаңкана сиз деп келип жүрөм. Ооба, билем, сиз дайыма мени күтүп отурганыңызды да билем, дейт кыз. Мен сизди лекцияда отурсам да, тамакка барганда да, жатаканада жүргөнүмдө да ойлой берем. Киного кирип отурсам деле эмне болуп жатканы көрүнбөйт да, сиз гана көз алдыма тура бересиз. Сизди ойлоп жүргөнүмдө жаным ушунчалык жыргап жүрөрүн билген болсоңуз, кызык экен. Мен дагы кээде сизди ойлой берчү болдум. Бирок эмне үчүн сиз эч качан жаныма жакын басып келбейсиз? Мени менен сүйлөшпөйсүз. Мен ансыз да өзүмөн өзүм жыргай берем. Эгер сиз китепканада таң атканча отура берсеңиз, мен да отура бермекмин. Сизди көзүм талыбай карай бермекмин. А эгер мени жигиттер коштоп басып, узатып калгыдай болсочу, ага мен жол бербейм. Сиз да антпейсиз, мен билем. Себеби сизди сүйгөн мен да. Мен башка жигит менен колтукташып басканымды сиз кайдан билесиз? Сиз анчу жан эмессиз. Сиз мени билбейсиз да, кайдан билесиз? Мен сизге аябай ишенем. Сиздин ким экениңизди билем. Сиздин чачыңыздын аңкыган жытын алыстан сезип турам. Кантип күлөрүңүздү билем, бирок мага арналган үнүңүздү уга элекмин. Сиздин балбылдаган көздөрүңүзгө ишенем. Сиз сулуулардын сулуусу, кыздардын эстүүсү деп жүрөм. Ой, аябай мактап жибердиңиз го? Чындап айттыңызбы?
Чын. Таладан кайткан күнү кечинде Исабеков алманы тумбучкага салды дагы, шашып-пушуп бети колун жуунду, өтүгүн тазалады, үстү башын тартипке келтирди. Ошентип китапканага шашып далеске чыга калса, саат кеч болуп калыптыр. Бөлмөдө балдардын баары алдагачан уктап калган. Исабеков эртең кызына кантип жолугаарын, кызыл алманы кантип берерин ойлоп, уктай албай түйшөлүп көпкө жатты. Алманы бергенде кыздын таңыркай суктанаарын элестетип, өпкөсү көбөт. Ушу маалда ушундай укмуш алманы кайдан тапмаксың? Ал болсо кызына таап келип, берип турган чагы. Сүйгөнү алманы таңыркай карап, айландыра кармап турган арада, ал кантип тапканын, алеги жаш алма бакты, сары жалбырактарды, батып бараткан күндүн кызылы менен алманын кызылы ошо маалда жуурулушуп турганын узун сабак сөз кылып айтып бермек. Анан дагы кантип күн сайын аны үйүнө чейин узатып барып жүргөнүн, бий жайына барганда ал экөө кучакташып кантип бийлешээрин, экөө кантип сырдашып сүйлөшөөрүн, анын баарын кызы билбесин, кызы билбеген канча кыял тилеги бар экенин айтып, жүрөгүн ачмак. Ошентсе балким кызы чынды экенсиз деп күлөр, бирок ошентип айтар сөзүн элестетип, кызынын сөз ыргагын, үн ыргагын кыялында келтирип, айткан сөзүнө кызы күлбөй эле назданып жатканын туя берет. Анан экөө балким киного барышаар, жанаша бирге отурушаар. Ошондо ал кино көрбөй эле кыздын тийишкен капталын сезип, ошого жырга отурмак. Чынында ошо керек да, кинонун ага керек эмне? Бирок атаңдын көрү, могу өтүгү менен ал кызды кантип жандап басып жүрөт? Жакшынакай костюму, туфлиси болсочу? Жок, кыздын акылдуулугу чын болсо, ошондой майда нерсеге көңүл бурмак беле? Ушу кыялынын канатында учуп жүрүп, Исабеков кантип уктап кеткенин өзү билбей калды. Түн бери окумунда капилет чоочуп керебетинен ыргып турду. Түшүндө шер зөөкүр алмасын качырата чайнап жеп жаткан эмиш. Исабеков уйкусунун ортосунда шерге барса, ал дүйнөгө барып уктап жатат. Башка балдар да уйкуда. Ошондо да Исабеков тумбучкасын ачып, караңгыда алманы кармалап көрдү да, ага сак болгон деп күбүрөп койду. Ошондон кийин араң тынчыды. Эртең менен балдар форточка ачып жатышып, тамшана тынуу тартышат. Ай сенин алмаңай, жытың карачы, буруксуп, бөлмөгө толуп чыгыптыр. Алеги ооруканадагы кишиңе алып бара турган болсоң, эртерээк алып барып жүрөсөңчү. Болбосо шер эки чайнап бир жутуп койбосун. Кечээ эле жалмап салат элем, силер болбой койбодуңарбы? Деп шер бир жактан жинге тийди. Жалмап эле көр, деди Исабеков акырын ызырынып. Анан баары лекцияга жөнөштү. Ошол күнкү лекциялардын жадаткан узактыгын кантесиң? Бир танапистен кийинки лекцияда Исабеков байкаса, балдардын арасынан шер көрүнбөдү. Аза бою дүретти. Ордунан ыргып туруп, зоологиядан лекция окуп жаткан профессордон суранды. Профессор, кечириңиз, мен азыр тезинен чыкпасам жөнөбөсөм болбой калды. Сизге эмне болду, жигит? Деп профессор таң калды. Айта албайм, бирок бошотпосоңуз болбой калды, суранам. Муштумдарын түйүп алып, Исабеков окуу корпусунан жатаканага жеткенче токтолбостон чуркап барды. Бөлмөсүнө кирсе шер жок, тумбучкага жетип барса, алма ордунда жатат. Исабеков бир кубанып, бир уялып отурду. Энтиккен демин баса албай Исабеков койкасында өз алдынча күбүрөп отурду. Кечир мени, шер, кечирип кой, сен тууралуу экинчи жаман ой алсам өлөйүн. Кечкисин алмасын гезитке ороп, колтугуна катып алып, Исабеков өрөп көгөн бойдон китепканага жөнөдү. Демейдегисинен эрте барды. Эшикке каршы отуруп, алдына китеп дептерлерин жазып койду да күтө баштады. Демейдегидей эле залда киши көп. Бири китебине үңүлсө, бирлери шыбырашып, башкалары чылым чеккени чыгып кайра кирип жатышат. Бул көргөнүнүн баары Исабековдун көз алдынан эч маанисиз тизилип өтүп жатты. Анын күткөнү башка. Гезитке оролгон кызыл алма стол алдында эки тизесине кыпчылуу. Ошол үчүн ал кыбыроодон коркот. 1,5 сааттай убакыт өттү. Сыртка күүгүм кирди. Кыз келбеди. 2 саат өттү, дале жок. 3 саат өттү, жок. Исабеков дагы күттү, бирок кыз келбеди.
Ертесі Исабеков мейесіне ештеке кірбей, лекцияда дағы отырды. Кеш кіршін дағы зарыға күтті. Малы келгенде қызыл алмасын қолтуғына қысып, шаардаралай дағы жөніп қалды. Бұл кеште да кечегіден бетер чыдамы қачып, кечегіден бетер еңсеп, китепханада қызын күтті. Қыз кіреберіштен көрінгенде, Исабеков өз жүрегінің түрсіл қағышынан құлағы зыңылдап, көзі қараңғылай түшкендей болды. Қыз адатынша білінері білінбес жылмайып кіріп, аға білінері білінбес башы екегендей болды. Жанынан өтіп баратып, қолы тиіп кеткендей болды. Bir столдың нарқы орындалып, китептеріне қайыра жөнеді. Исабеков қуанышына мас болып, еліп-желіп қолы қалтырап, алақанын нымшып, стол астында алманы қарма отырады. Қыз қадасынша керекті кітептерді алып келді да, ордына отырып, дептеріне бірдемелерді жазып жатты. Қадасынша ешкімге көңіл бұрбады. Исабеков күтті. Уақыт жылбай ұзарып, бирок көптен еңсеген тілеге бүгін орындаларын ойлағанды апқарып да, қуанып та отырды. Қиғачынан қыздың қараторы таза жүзін, ойлу салаңдаған кирпиктерін, сыйда таралған чачын, жұмшақ қолының ептеу қимылын қарап отырып, аздан соң алман алғанда, жиндекенсіз деп айтарын елестетіп, өзінчө жырғайт да, жүрегі қабын тепкілеп, ентегіп шығады. Қыз ошентіп айтқанда, ал алманы қантып тапқанын, жеп қойорды, аны естегенін, естеген себебі дайыма есінен шығарбай жүргенін айтады. Анандағы бұл тұрмыштан арғачан қоз, көркем нерсе көрсі, аны қыздағы қошы көрсі, қошы қуанса деп еңсейді. Анкені өзі алғыз менен біргелікті ғана қоздықтың маңызына жете алмақчы. Сыртта көчі отторы жанды. Китеп оқушылардың бір дары тарай баштады. Қыз болса далі отырады. Исабеков күте берді. Bir малда қыз кетуге даярдана баштағанын байқап, Исабеков шашып-пұшып конспектілерін сумкасына салды да, гезитке орылған алманы алған бойдан озынып сыртқа шықты. Көченің өзін өтпеді. Тарсылдаған жүрегін бастата албай чыға беріште күтіп қалды. Таңдайы құрғап, су сағанын сезді. Аңғыча таш тепкіштерден қыз туфлесінің тықылдаған шыбырты қолды да, фонардың күңірт жарығынан жеңіл, елпек басқан қысқа пальточын қыздың суйқайған сұлу тұрпаты көрінді. Алманы көкірегіне қыса қармап, Исабеков күшменен қызды қарай қадам шілтеді. Қыз ұншықпай жанда өтіп кетті. Сізге мүмкін бе деп Исабеков апқары үңғатты. Я, деп қыз аярлай қалып, аста қылчайды. Маға бірдеме дедіңіз бе? Оңтойсыз түн жүрі баса түшті. Мен сізге алма алып келдім еле деп, Исабеков араңын шықты. Алма? Алма болсам некен? Мені өмірімді алма көрелік дедіңіз бе? Жоқ, мен бұл алманы алыстан тағап. Тапсаңыз қантейін? Деге маға емне демекчісіз, түшінбейім, деп қыз чиырға сөйледі да, шарт бұрылып тырс-тырс басып жөніп кетті. Қыз өзінің қызыл алмасын чанып кетіп баратты. Исабеков қолындағы қымбатын суна қармаған қалыбында есеңгіреп, қыздың артынан қарап тұрып қалды. Қызыл алманың тегерегіне қиялы менен құрған ажайып дүйнөсі заматта біріншірін талқыланды. Исабеков ошентіп шылқиып басып, үйіне жөнеді. Bir малда кере құлаштап тұрып, алманы қараңғы түн көрді. Алма көрінбеген дуалға былч тиді. Исабеков ең көчөнүн дал ортосыменен мастан бетер теңселе басып баратты. Анда-санда жолыққан машиналар сақ-сақтап четте өтөт. Кейін дала эле кыз менен тааныш болду. Бирок бир да бирөөнү кызыл алма тартуулагысы келбеди. Кыздар деле кызыл алма каалагандар эмес эле. Ошондой болсо да, андан кызыл алма каалап, жүрөгүң менен кошо тартуула деп талап кылып келген бир аял бар тура. Ал өзүнүн аялы Сабира экен. Көзгү бактын четинде отуруп, Исабеков азыр ушуну ойлоду. Кечке жуук Исабеков Анара экөө үйгө кайтып келатышты. Каш карайып калган. Алды жакта шаар оттору жымыңдай жанды. Күзгү жалбырактар удургуган көчөдө машина жай каалгып баратты. Исабеков сигаретин тиштеп, зажигалкасын чырк күйгүздү да, Анаранын колундагы кызыл алманы көрдү. Кызым, алманы жеген жоксуң бу? Жок, мамама сактап койдум, деди кызы акырын.
Мамаңабы? Деді Исабеков. Қаңырығы түтігіндей тамағы болуды. Тоора кыласың, алманы ала барабыз мамаңа. Экөө башка сүйлөшпөдү. Исабеков кызын ойлоп баратты. Көрсө кызы арк теркин түшүнүп калган тура. Дайыма ушундай сезимтал, билгич болгой экен. Каплет келчү кызыл алмасын чанбаса экен. Исабеков ушинтип катты жазбады. Эртең менен анара атасына мурда ойгонуп, Москвага жөнөтүлө элек телеграмманы окуду. Сабира, биз сага барабыз. Кыз ручканы алды да, тамгаларын дааналап уланта жазып койду. Тосуп ал, мама. Биз сага кызыл алма алып баратабыз. Сиздер залкары жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.